Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы программалык камсыздоого берилген лицензиялар жана анын түрлөрү. Сабактын максаты балдар биринчи бул интеллектуалдык ресурстар жана аларга анын ичинде программалык камсыздоого берилген укуктар жөнүндө маалымат аласыңар. Экинчи болсо бул автордук укук түшүнүгүн үйрөнө аласыңар. Үчүнчү лицензия жана анын түрлөрү жөнүндөгү маалыматтарды окуп үйрөнөсүңөр. Анда балдар жаңы темага кирүүдөн мурда өтүлгөн темаларды кыскача сөзсүз түрдө кайталап эске түшүрөлү. Биринчи бул программалык камсыздоонун түрлөрү жөнүндө айтып бергиле балдар. Эстедикпи балдар? Программалык камсыздоо деген бул компьютерде иштөөгө арналган бардык программалардын топтому деп айтканбыз жана ал чоң 3 топко бөлүнөт. Бул системалык программалык камсыздоо, колдонмо программалык камсыздоо жана программалоо системалары. Экинчи суроо: колдонмо программалык камсыздоого кайсы программалар топтомуна кирет? Балдар, колдонмо программалык камсыздоо деген бул программалоого кайрылбастан туруп, колдонууга даяр болгон программалар топтому болуп эсептелет деп айтканбыз. Жана ал эки чоң топко бөлүнөт өз ичинде. Бул жалпы арналыштагы жана кесиптик атайын кесипке арналган программалар топтому болуп. Жана биз жакшы көргөн бул оюн программаларыбыздан бул колдонмо программалык камсыздоолор топтомуна кирет. Кийинкиси программалоо системалары жөнүндө айтып бергиле балдар. Программалоо системалары деген бул ошо программаны түзүп чыгарууга арналган бардык программалардын жана инструменттердин топтому. Бул мисалы буга программалоо тилин айтсак болот. Анда жаңа теманын планына келели. Биринчи бул автордук укук жөнүндө түшүнүк алабыз. Экинчи лицензия жана анын түрлөрү жөнүндө үйрөнөбүз. Үчүнчү интернеттеги маалыматты колдоонун легалдуулугу, же болбосо мыйзамдуулугу жөнүндө маалымат алабыз. Төртүнчү сабакты бышыктап жыйынтыктайбыз. Жана адатынча бул жерде түйүндү түшүнүктөрдүн, терминдик түшүнүктөрдүн тизмеки. Анда биринчи план демек автордук укук жөнүндө түшүнүк. Эми балдар, автордук укук деген эмне? Автордук укук деген балдар бул интеллектуалдык ишмердүүлүктүн жыйынтыгына, башкача айтканда интеллектуалдык ресурска берилген укуктук негиз болуп эсептелет. Эми интеллектуалдык ишмердүүлүк деген эмне? Ишмердүүлүктүн жыйынтыгы бул интеллектуалдык ресурс болуп эсептелет. Интеллектуалдык ресурс деген эмне балдар? Бул акыл, эс, билим менен билимди пайдаланып иштелип чыккан продукт болуп эсептелет балдар. Эми программа дагы бир интеллектуалдык ишмердүүлүктүн жыйынтыгы болуп эсептелет. Жана аны иштеп чыккан программист бул анын ээси болуп эсептелет. Эми автордук укук эмнелерге берилет? Бул программаларга берилет балдар, фильмдерге берилет, видеолорго берилет, музыкаларга берилет, графикалык объекттерге, сүрөт, фотолорго берилет, картиналарга берилет. Жана ошол сыяктуу ресурстарга, интеллектуалдык ресурстарга автордук укук каралган. Эми экинчи планга келели балдар. Кандайдыр бир программалык камсыздоо иштеп чыктык дейли балдар. Бирок эгерде аны автордук укук менен коргоо албасак, ал иштеп чыккан ресурсубузду же болбосо продуктубузду, анда биз аны закондуу түрдө колдоно албайбыз. Себеби программалык камсыздоону пайдалануу бул ээсинин автордук укугу бар болгон учурда гана закондуу болуп эсептелет. Жана бул колдонуучу менен программалык камсыздоонун ээсинин ортосундагы укуктук мамиленин негизи бул лицензия болуп эсептелет балдар. Программалык камсыздоого берилген лицензия бул автордук укук менен корголгон программалык камсыздоону колдонууга жана жайылтууга берилген укуктук документ болуп эсептелет. Эми программалык камсыздоого берилген лицензиялардын түрлөрүнө келели. Эки чоң топко бөлүнөт. Бул түргө бөлүнөт. Бул мүлктүк жана эркин жана ачык программалык камсыздоо болот. Эми мүлктүк өз ичинде 3 топко бөлүнөт. Бул commercial software, shareware жана freeware болот. Ал эми shareware дагы өз ичинде 3кө бөлүнөт. Бул teamware, negware жана trailware. Эми ар бир лицензия түрүнө токтололу.
Мүлктүк лицензия деген эмне балдар? Мүлктүк лицензия бул мындай программалык камсыздоонун ээси колдонуучуга бир нече гана программанын көчүрмөсүн алууга гана мүмкүндүк берет жана ошол көчүрмөлөрдүн укуктук ээси катары өзү калат балдар. Бул мүлктүк лицензия болуп эсептелет. Эми commercial software бул коммерциялык лицензия болуп эсептелет жана бул киреше табуу максатында программалардын көчүрмөлөрүн сатуу жолу менен берилген лицензия. Демек кандайдыр бир программалык камсыздоонун көчүрмөлөрүн сатуу аркылуу бул ушу киреше табуу максатында берилген лицензия бул commercial software болуп эсептелет. Кийинкиси shareware бул шарттуу акысыз лицензия болуп эсептелет. Мында мүмкүнчүлүктөрү чектелген программалардын версияларына берилет бул лицензия. Эми карагыла балдар, кээ бир программаларды биз жүктөгөнүбүздө же болбосо кээ бир программаларды иштегениңерде силер деле байкасаңар керек, ошол программанын толук мүмкүнчүлүгү каралган эмес. Кээ бир функциялары программанын мүмкүнчүлүктөрү иштебейт. Демек бул лицензия бул shareware болуп эсептелет экен балдар. Эми бул Dimware'ге келели. Dimware деген бул коммерциялык программалык камсыздоонун демонстрациялык версиясын колдонууга берилген лицензия же болбосо укук балдар. Кийинкиси Negware. Negware бул кандайдыр бир төлөм жүргүзүү аркылуу программага регистрация болууга эскертүүлөрдү колдонгон компьютердик программалар. Демек ошондой программалардын топтомуна Negware лицензиясы берилет балдар. Кийинкиси Trialware. Trialware бул сыноо убактысы ичинде мүмкүнчүлүктөрү чектелбеген түрдө колдонууга укук берген лицензия. Бул биздин турмушубузда аябай көп кездешет балдар. Пробная версия деген түшүнүк бар. Бардык эле программалардын негизинен пробная версиясы берилет. Бесплатно, ошол эле учурда бардык мүмкүнчүлүктөрү каралган түрдө. Бул кандайдыр бир убакыт ичинде ошол программанын иштөөсүн, кандай түрдө, кандай мүмкүнчүлүктөрү бар экендигин ошол убакыт ичинде толук таанышып, жана анда иштей аласың. Ушундай мүмкүнчүлүгүн сунган лицензия бул Trialware болуп эсептелет. Кийинкиси Freeware. Freeware бул программаны колдонууга акысыз түрдө мүмкүндүк берүүчү лицензия балдар. Кээ бир программаларды акысыз түрдө компьютерге орнотуп иштетүүгө мүмкүн. Ушундай лицензия бул демек Freeware болуп эсептелет экен. Эми General Public License'га келели. Мында эркин жана ачык программа камсыздоого берилген лицензия. Мында алынган лицензия аркылуу колдонуучу ошол лицензияны пайдаланып, программаны таркатууга жана ар түрдүү ыкмалар менен өзгөртүүгө мүмкүндүк берүүчү лицензия. Демек кандайдыр бир лицензия алсак, бир программанын лицензиясын, ошол лицензиясын пайдаланып, биз дагы аны таркатууга жана ар түрдүү ыкмалар менен өзгөртүүгө эмне бар экенбизге мүмкүнчүлүк каралган лицензия экен балдар. Эми балдар ушул жерде General Public License'дин тарыхына кыскача токтололу. Эми бул 1980-жылдардан баштап дүйнө жүзүндөгү программалар арасында эркин ПКны өнүктүрүүчү каймыл пайда болгон. Мунун негиздөөчүсү болуп, бул Ричард Столман болуп эсептелет балдар. Столман. Эми эркин ПК бул бир гана акысыз ПК эле эмес, андай программа ачык баштап коду менен берилип, каалоочулар үчүн аны андан ары өзүнүн муктаждыктары үчүн өзгөртүп түзүп алуу мүмкүнчүлүгү каралган балдар. Демек ачык баштапкы код ачык лицензиянын негизинде таратылат. Мындай лицензияны колдонуунун өзгөчөлүгү болуп, каалаган колдонуучу мындай ПКны же болбосо программа камсыздоону өзгөртүүгө, толуктоого жана таратууга толук укугу бар экендиги эсептелет. Бардык жаңы өзгөртүүлөрдүн коду да
башкалар үчүн ачык болушу керек. Ушундай лицензия менен Linux, MySQL жана Asterisk жана башка ушундай операциялык системалар ушундай лицензия менен таратылат балдар. Программалык камсыздоону лицензиялоо үчүн экинчи популярдуу ачык лицензия катары Apache License болуп эсептелет. Бул биз популярдуу Android операциялык системасы, биздин телефондорубузда колдонулган Android операциялык системасынын көпчүлүк баштапкы коддору ушул Apache License менен берилет балдар. Азыркы учурда мисалы бардык эле түзүлүштөр сыналгыдан алалы ноутбук, автомобилдерге чейин ушул Android операциялык системасында иштейт. Биздин турмушубузда негизинен бул планшеттерибиз же болбосо смартфондорубуз Android операциялык системасында иштейт. Эми кийинки планга келели демек балдар. Бул интернеттеги материалдарды пайдалануунун мыйзамдуулугу. Интернеттеги материалдарды колдонууда жана файлдарды жөнөтүүдө тармактагы көпчүлүк маалыматтар автордук укук жөнүндөгү мыйзам менен корголгондугун эске алуу керек. Эми балдар, интернетке жүктөлгөн текст, видео, аудио жана башка ушул сыяктуу бардык маалыматтар көпчүлүгү негизинен автордук укук менен корголгон. Бул эмнени түшүндүрөт балдар? Бул берилген маалыматты сиз болгону эмне кыла аласыңар? Көрө аласыңар, уга аласыңар, окуй аласыңар. Ушундай гана мүмкүнчүлүктөр каралган деген маанини түшүндүрөт. Аны көчүрүп алууга, таратууга жана башкаларга берүүгө укугуңар жок. Көпчүлүк учурларда мындай маалыматтар copyright момундай C белгиси менен момундай түрдө берилет. Белгиси менен жана анын автордун аты жөнү жанында сөзсүз жазылат. Ал маалыматты колдонуу же иштеп чыгуу үчүн маалыматтын же сайттын ээсинен сөзсүз түрдө уруксат алуу керек дегенди түшүндүрөт. Демек, эгерде ушундай белги менен берилген маалымат болсо, аны эгер пайдаланган кезде сөзсүз түрдө ошол маалыматтын ээсинен же болбосо сайттын ээсинен уруксат алуу керектелет балдар. Эми интернеттен маалыматты көчүрүп алуудан мурда берилген материал анын автору тараптан эркин таратылаарына толук ынануу зарыл. Кээ бир маалыматтар ошол автору тарабынан эркин колдонууга мүмкүндүк берет. Демек, ошого чындап ынануу зарыл алгач. Эми акысыз жана эркин колдонуу бир маани бербейт. Эми балдар, бесплатно дейбиз го, биз бесплатно скачать деп мисалы колдонобуз. Бул демек аны түшүндүрбөйт экен. Акысыз жана эркин деген сөз бул бир маанини бербейт бул. Демек, акысыз колдонууда материалды жөн гана акысыз көрүп жана окууга болот, же болбосо угууга болот. Бирок аны андан ары таратууга болбойт балдар. Түшүндүкпү? Эми эркин колдонуу деген эмне? Эркин колдонуу материалды бир гана көрүүдөн жана окуудан тышкары аны кайра иштетүүгө, мисалы тексттин бөлүгүн доклад үчүн алууга же фильмдин кайсы бир бөлүктөрүн колдонууга жана андан ары таратууга да мүмкүндүк берет балдар. Түшүндүкпү? Демек, акысыз колдонуу менен эркин колдонуунун айырмасын билип алдык. Эми эркин колдонууга мисалдар: ачык билим берүү ресурстары деген эмне? Башкаларга толук колдонуу укуктарын берген жана эркин таратылган билим берүү материалдары болуп эсептелет. Мисалы Википедия. Балдар, билебиз, Википедия бул чоң бир өзүнчө энциклопедия болуп эсептелет. Бул ачык билим берүү ресурстарына мисал болот. Мында Википедиядагы маалыматтарды эркин колдоно алабыз. Акысыз эле эмес, эркин колдоно алабыз. Каалагандай Википедиядан алынган маалыматты өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз үчүн колдоно алуу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эми эркин колдонууга мүмкүндүк берген лицензия бул Creative Commons болуп эсептелет балдар. Creative Commons деген бул лицензия менен түзүүчү авторлор бардыгына анын эмгегин эркин колдонуп, таратууга жана кошумчалоого уруксат берет.
Демек Creative Commons менен берилген лицензиясы менен берилген маалыматты биз эмне кылат экенбиз, өзүбүздүн эмгегибизди колдонуп жана аны таратууга мүмкүнчүлүк алат экенбиз. Эми мындай маалыматтар мындай белги менен көрсөтүлөт балдар. 2CC Creative Commons болот. Демек ушундай белги менен кошо берилген маалымат бул эркин колдонууга мүмкүндүк берген маалымат болуп эсептелет. Түшүндүкпү балдар? Демек бышыктоого келели балдар. Демек биз эмнелерди үйрөндүк бүгүн? Автордук укукка аныктама бердик. Автордук укук деген бул демек интеллектуалдык ресурстарга берилет экен. Жана биз дагы ошол автордук укуктун ээси боло алат экенбиз, каалаган жаран. Эгерде биз кандайдыр бир эмне кылалы, телефон менен эле сүрөт тартып алалы, бир сонун пейзаждын сүрөтүн тартып алалы, же болбосо видео тартып алалы, ошону интернет айдыңында ошого автордук укук менен коргоп алсак, демек биз ошол автордук ресурс, интеллектуалдык ресурстун ээси катары каралат экенбиз. Жана программалык камсыздоолор бул сөзсүз түрдө автордук укук менен корголгондон кийин гана анын закондуу ээси катары эсептелерибизди үйрөнүп алдык. Жана ага берилген программа камсыздоого берилген лицензиялардын түрлөрүн, ар бир түрүнүн өзгөчөлүктөрүн үйрөнүп алдык, балдар. Жана General Public License эркин лицензиянын өзгөчөлүктөрүн жана артыкчылыктарын үйрөнүп алдык. Ошондой эле интернеттеги материалдарды колдонуунун легалдуулугун үйрөнүп, жана турмушубузда мыйзамдуулукка көңүл бурушубуз керектигин үйрөнүп алдык. Анда балдар, тапшырма бүгүн биринчи бул open source, бул өйдө да айттык, бул эркин же болбосо ачык программа камсыздоо программаларга мисал келтиргиле жана алардын кызматын сүрөттөп бергиле балдар. Экинчи, интернеттен алынган санариптик материалдарды толуктап иштетүүнүн кандай ыкмаларын билесиңер? Өйдө да айттык, Creative Commons, Copyright, алардын кайсыларынын авторлорунан уруксат алыш керек. Кийинкиси, кошумча тема боюнча интернеттен маалымат карап көргүлө балдар. Бул тема боюнча аябай чоң көлөмдөгү маалыматтарды тапсаңар болот. Анда балдар, сабак түшүнүктүү болгон болсо, кийинки сабакта жолугушканча.